Апаңды тартпасаң тартпай кал. Адемini 7 атасына чейин сүрүштүрүп таап чыгам, деп басып кетти. Арсен Адемиге кайра телефондон чакыруу жөнөтүп, алдыра албады. Бир нерсе болгон, эжем ага да тийиштик кылган го деп ойлонуп калды. Тандагүл эжесинин мүнөзүн 5 колундай билет болчу. Себеби апасына да күн бербей, азыр да кыйнап келет. Терезеге барып ойлонуп турду. Көңүлү сезип жатты. Бир нерсе болорун. Шайыргүл Саадат чоң эненин сөзүн угуп таң атыкча ойлонуп чыкты. Уктай албай, кызынан кабатыр алып. Адемини чакырып сүйлөшүп көрөмүн деп, өзүн өзү жубаткарды. Адеми түнү менен көз ирмей албай чыкты. Эртерээк уктап кеткен, дүгүрүп, тапырашып сабакка шашкан студенттер ойготуп жиберди. Ордунан турамын деп канча аракет кылса да, эти ысып тура албай жыгылып калды. Кайра уйкуга кетти. Нымшып тердеп, суу, апа суу бериңизчи, апа деп үнү чыкпай кыйналып жатты. Ал кезде бөлмөлөш кызы сабакта болчу. Ал күнү Адеми сабакка барбады. Үйүндө соолуп, тамагынан эч нерсе өтпөй жатты. Тандагүл унаасына отуруп, жанына курбу кызы Гүлайды салып алып, Манас айылына келди. Мектеп тарапка барып кыйла турушту. Жанынан өтүп бараткан мугаримге ашынып, Тандагүл салам берди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кечиресиз, ушул айылда Шайыр жана Талгат дегендердин үйүн көрсөтүп бере аласызбы? Экинчи көчөгө түшүп, мындан кийинкиси болот. Туура жүрсөңүз, өзөн бар. Ошол жерден 4-үй. Көк дарбазалуу чоң үйдүн жанында кошуна. Бат эле таап аласыз. Рахмат алтыным, рахмат. Тандагүл көп деле убара болгон жок. Тез эле таап барды. Үйүн көрүп жерге чиртете түкүрүп коюп, Гүлай, карасаң ушул жер тамдан чыккан. Бир шор тумшук. Менин менсинген иними жындытылып коюптур. Жөн эле өлөм дейт. Кудай кантет? Азыркылар кыйтыр, окутуп сокутуп алса керек да? Ооба, кылбаган өнөрү жок. Жатып берип коюп, боюмда бар аласын дебесе болгону. Койчу бирок аны деле кылат дечи азыркылар. Киги аялды карачы, жүр ошодон сурайбыз. Эмнени сурайсың? Жашоо тиричилигин да. Сузанна жеңеси суу көтөрүп бара жаткан болчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сууңузду коюп биз менен бир аз маек кура аласызбы? Эмне керек? Айткыла батыраак, колум бош эмес. Тандагүл чөнтөгүнө 1000 сомду кыстара койду. Көзүн кысып, ушул сен мага жагып турасың да, жүрчү, тиги жакка сөз бар. Макул деп каткыра суусун жол четине коюп, ээрчип кетти. Атын ким каралдым, деп жойлону алдап, ичи койнуна кирип, Тандагүл суроо узатты. Сюзанна. Укмуш атым бар экен го? Рахмат, көп угамын. Бизге жардамың керек. Коркпо, сени сатпайбыз. Жөн эле бир адамдын өмүр баянын айтып берчи, деп 500дү дагы кыстара койду. Айтып берем, кимдин? Айылдагы иттерге чейин билем, баарынан кабарым бар. Адеми анын ата эңеси жөнүндө. Шайыр жеңенинби? Ооба. Кокуй буларды. Айылдагы жаш балдар да билишет. Уруша кетишсе, Шайыргүл сенсиң десе, сен Талгатсың, Алкашсың деп урушушат. Атасы ичип кеткен, экинчи аялы бар. Апасы ушул, ар кимге мандыкер, иштеп жанын багат. Үйүндө күндө уруш жаңжал болчу. Күйөөсү таштап кетип азыр тынчып калышты. Түшүнүктүү. Ме дагы 500. Сюзаннанын көзү кубана түштү. Дагы ким жөнүндө? Кызычы Адеми? Тили 3 метр. Шаардык бир бала менен көчөмө көчө тентип жүрүп, айылга дуу сөз болгон. Кыз эмес деген да кеп бар. Рахмат алтыным, мах, азаматсың. Макул, биз кеттик, жүр. Адеми терезенин кырынан карап турат, ар бир кыймылын. Ооруп 2 күн жатканы да болду. Абдан алсыз, колдору араң, терезенин кырын кармап башын соёп алган. Бир кезде арт жактан 5-курстун 3 студенти Арсенге келишти. Салам алейкум. Ваалейкум салам. Баш тийгизип учурашышты. Унааңды ал бул жерден? Байке, көп болсо дагы 10 же 15 мүнөт турамын. Бир аз кое туруңуз. Болбойт, такыр болбойт. Себет? Биз ушул жерде күндө сүйлөшүп отурабыз. Тиги жерде брус ойнойбуз. Кыскасы биздин айлана бизге таандык.
Унааңы алып жыл бул жерден. Билгениңи кыл. Жарым карыш жылбайм, деди ачуулуу. Тилиңди тартычы. Колумдан эмне келет, деди Арсен. Иним жакшы, соо маалында кетип кал. Билгениңи кылчы. Бирок бул жерде тынч жашагың келсе, мага тийиштик кылба. Охо, ушундай дечи. Колуңду ал колуңду жакамдан. Эркексиңби? Давай, жекеме-жеке урушабыз. Арсенди уруп жиберди. Жаны чыгып турган Арсен жанындагы баланы көтөрүп чаап замокко алды. Карап турган эки досу бир колун кармап, экинчиси бууп алды. Арт жактан да 3 бала жетип келип ортого алышты. Туш келди, тээп жатышты. Адеми көрүп туруп атып чыкты. Арсенге тийбегиле деп Арсендин үстүнө жыгылды. Арт жактан келген балдар бөлүштүрүп, Арсен ордунан туруп, катым, эркек болчу. Бери кел, жекеме-жеке урушабыз. Ал бала дагы атырылды. Жанындагы достору кошо келе жатат. Адеми алдын тороп тосуп туруп алды. Кийбегиле, колуңардын учунда тийгизбегиле. Арт жактан келген балдар да, койгулачы, акелер 6 бала бир балага болбой калат го деп арачылап туруп алышты. Арсен чөнтөгүндөгү телефонун алып мырзага телефон чакыруу жөнөттү. Алло, кандайсыз, брат? Сонунда, өзүң кандай? Кыскасы, университеттин жатаканасына келиңиздер. Бая күнү мени алып кеткен жериңерге. Эмне болду? Иш бар. Мага тийиштик кылды. Чоң балдар, 6. Азыр 10 минутта жетебиз. Кабатыр алба башты оорутуп. Адеми Арсендин жүзүн аарчып жатты. Кайда жүрдүң? Эмнеге телефонуң өчүк? Тирик экенсиң, тирикмин деп коюш ушунчалык оорбу? Адеми үн катпай көкүрөгүнө башын коюп, көз жашын токту. Арсенди абдан сагынган болчу. Кучагын, жыгуу көкүрөгүн, жагымдуу коңур жытын, күлгөнүн, эркелеп ар сөздү сүйлөгөнүн, бут баарын сагынып куса болгон. Адеминин көз жашын көрүп, жоошуй түшкөн Арсен жүзүн көтөрүп, ыйлабачы, сен ыйласаң бүтүн аалам караңгы болгон сыңарындай эч көз жашыңды токпочу, деп каттуу бооруна кысып алды. Арсендин бут кийими чаң. Аңгыча мызыра баштаган 5 бала жетип келишти. Мырзанын залы бар. Эр күрөш, кикбокс, тайский бокс, ушундай спорттун түрлөрү менен машыгышат. Кез-кезде мырза өзү да эрежесиз эр күрөштө күчүн сынап түшүп турат. 6 бала ичкери качып кирип кетишип такыр чыгышпайт. Ал 5 бала жатакананы курчап алып чыкканын уруп жатышты. Бала атуу жок, жымжырт. Акыры эч ким чыкпай коюду. Мырзанын 2 баласы ичкери кирип, 6 алып чыкты. 6 бир көз ирмемде жерге сулайтты. Унааларына отуруп, житип жок болушту. Арсен Адемини алып шаар четине бара жатышты. Арсен бир заматта баарын унутуп, күлүп, жайнап бара жатат. Адеминин жанында баарын унутат. Экөө көккө айланып, жетелешип жүрүштү. Адем, сени эжем капа кылган го? Сөзүнө кулак төшөбө. Менин жашоомо алар аралаша албайт. Мага ишенсең болгону. Жок, капа кылган жок. Оорудум, эч нерсеге көңүлүм жок болду. Азыр кандайсың? Айыгып калдым. Сен оорубачы, көчөдөгү иттер оорусун. Адеми жылмайып белинен кучактап алып, Арсен колун желкесине коюп, экөө далайга чейин басып барышты. Айланып жатаканага кайра кайтып келишти. Макул, жакшы бар. Эртерээк кет. Ар ким менен мушташпай. Өзүң этият бол. Бар эми кир, мен карап турам. Адеми колун булгалап бара жатканда, артынан ылдам барып кучактап. Адеми, эми эле сагынып жатам. Сени каттуу сагындым. Дагы 15 минуттай кучанымда турчу. Кучактап бир далайга чейин турду. Адеми бурулуп бутунун учун көтөрүп, Арсендин эриндеринен өөп койду. Экөө тиктешип, далайга чейин мурундарын бири-бирине тийгизип туруп, Арсен да Адемиге жабышып, каттуу кучактап, эриндеринен өөп кое бербей, бири-бирине эч тойбой өбүшүп жатышты. Арсен менен Адеми ошол күнү коштошушту. Арсен көңүлү жайдары үйүнө барды. Үйгө кире беришинде атасынын бакырган үнүн укту. Менин айтканым болот бул үйдө. Ушул сөз, жаштыгынан бери угуп келе жаткан сөз. Иренжитип жүрөгүн оорутат. Үйгө киргиси келбеди. Артка чыгып баратканда апасынын ыйлаган үнүн угуп жүрөгү чыдабады. Кирүүгө туура келди. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Эч ким үн катпады. Атасы диванда отурат.
Тандагүл эжеси жанында. Апасы ордунан туруп алган, терезеге карап көз жашын аарчып ыйлап жатат. Аста апасына келди. Апа, эмне ыйлап жатасыз? Бар балам бөлмөңө, укпа. Жок, эмне үчүн ыйлап жатасыз? Ата, апам эмнеге ыйлап жатат? Ага карындаш отуруп алып, апамды эмнеге капа кылып жатасыздар? Акмак сен деп. Сен де ушундай болуп жатат. Мен эмне кылыпмын? Кайсы алкаштын, бомждун кызына илешип жүрөсүң? Мени уят кылып ошол алкаш менен куда болот деп ойлоп жатасыңбы? Ушунча шаарда жакшы үй бүлөнүн кыздары турса, келип ошол айылдык үй бүлөсү менен түгөнгөн кызды сүйдүңбү? Ал менин тагдырым, менин жашоом. Мен жашайм, силер эмес. Аралашпагыла. Бул үйдө мен кожоюн. Мен али тирик экенмин. Эч ким өз билип иш тутпайт. Алып бербеймин. Мен сизден уруксат сурап отурбаймын. Апасы сөзгө аралашты. Тийишпе, менин балама тийишпе. Тынч кой. Мени кетир, менин балама тийишти кыла көрбө. Тек кой, бактылуу болсо көз жетсе тек кой. Сенде турат баш манкаңын бардыгы. Сөзүмү кула, эне бала. Сени ак кылам балам деп айтпаймын. Өлүгүмдө да, тиригимде да астанама келбейсиң. Менин сага берген бардык буюмдарымды таштап чыгып кетесиң. Сен да уулум менен жоголосуң. Эртең барып ажырашабыз. Мага мындай үй бүлөнүн кереги жок. Балдар экөө менде калат. Алардын сендей апасы өлгөн, жок. Сөз бүттү. Атасы чыгып кетти. Апасы да өз бөлмөсүнө кирип кетти. Башын мыкчып, отурган калыбында ойлонуп, эси кетип турду. Абдан оор күн башына түштү. Адемиден баш тартып кете албай, же апасынын атасы менен турмушун ойлоп, инисинин карындашынын тагдырын ойлоп, таң аткыча көз ирмебей жатты. Эрте менен Арсен уктап жаткан. Апасы бөлмөсүнөн чыгып, Арсендин телефонун алды. Адеминин номерин таап, өзүнүн телефонуна жазып, аяр бутунун учу менен басып чыгып кетти. Сыртка чыгып чакыруу жөнөттү. Алло? Адем сенби? Ооба, мен. Кимсиз сиз? Саламатсыңбы, кызым? Саламатчылык. Мен Арсендин апасы боломун. Жаныңа баратамын, кызым. Бир жерде көрүшөлү. Эже, мен жатаканадамын. Кайсыл жерге барайын? Жакын эле экен. Мен өзүм барамын, кызым. Күтөтө турчу. Макул. Адеминин жүрөгү бир нерсени сезди. Арсендин апасынан аябай коркту. Жүрөгү бат-баттан согуп, чыдамы кетип отурат. Буттары калчылдап титиреп, колдорун ушалап чыдамы кетти. Бир кезде кызыл автоунаа келип токтоду. Кара көз айнек тагып алып, ичинен Арсенге окшогон аял түштү. Апапак, жүзүндө тооло мээрими бар, аябай татынакай. Саламатсызбы? Адем сенсиңби, кызым? Ооба, мен. Кандайсың, кызым? Окууларың жакшыбы? Жакшы баары. Бүгүн эмне сабакка барбадың? Эки пара жок, саат 12-лерге барам. Жакшы. Кай жакка баралы, кызым? Сүйлөшүп алышыбыз керек. Жүрүңүз ичкерге, менин бөлмөмө. Экөө ээрчишип кирип кетишти. Адеми чай коюп, жанына келип отуруп калды. Кулак сизде дегенсип. Адеми көп нерсеге убара болбо. Мен азыр эле кетемин. Сөзүмдү ук. Менин ишим балким туура эместир. Бирок мен 22 жылдан бери ыйлап сыктап келе жаткан үй бүлөмдүн бир заматта бузулушун каалабайм. Менин канча көз жашым, жаштыгым, өмүрүм, күчүм кеткен. Канча нервим кеткен. Балдарымын эки арада кор болушун да каалабайм. Ата менен баланын бири-бирине душман болуп кетишин да каалабайм. Карап да турбайм. Мен түшүнбөй жатам, кечиресиз? Адеми, Арсенди тынч кой, сен андан кеч. Ора эже, кечиресиз, менден суранбаңыз. Мен андай кыла албайм. Кечирип коюңузчу. Сени деп менин үй бүлөм бузулган жатат. Атасы Арсенден кечип, үйдөн кууп чыкты. Менин эки кичинекей балам ара жолдо калып жатат. Ушулардын бактына бактылуу боло аласыңбы? Менин жүзүмдү кантип карайсың? Мен сени тынч бактылуу кылып жашатып коет белем? Шаардан кет. Мага үй бүлөм керек. Анын тынчтыгы керек. Окуумдун ушул жылкысын өзүм бүтүрүп берем. Шаардан чыгып кет. Эгер жолдошуң киришсе, каттуу жабыр тартып каласың. Арсендин жашоосун, тагдырын да ойло. Атасы нааразы болсо, эки дүйнөдө да бактылуу боло албайсың. Андан көрө кетип кал. Менден сага ошол жардам. Макул эже. Менин айлам да, аргам да жок башка. Мен кетемин. Майрам чыгып кетти. Көзүнөн жаш куюлуп, Адемиге боору ооруп, ыйлап,
өзүн өзү жек көрүп бара жатты. Тагдыр, таш боор тагбырсың. Эне сүтү оозунан кете элек. Нарисе кыял жаш балдарыңды да азаптап жатасыңбы? Өз баламдын бактылуу жашоосу үчүн күрөшө албадым. Сенин таш боордугуң жеңди. Дагы бир ирет жеңилдим, деп ыйлап, унаасына отуруп, от алдырып жүрүп кетти. Туура. Майрамдын Канжар менен турмуш курганына 22 жыл болду. Канжар экөөнүн аталары дос болгон. Достугун бекем кылабыз деп антташып, балдарынын башын бириктирген. Экөө 22 жылдан бери чогуу жашашты. Майрамды көп кыйнап салды. Балдары үчүн, атасынын сөзү үчүн баарына чыдап келе жатат. Өзүнүн кор болгон күндөрүн эстеп, эч бир аял затына мындай күндөрү көрбөйт. Бул үй бүлөнүн экинчи олжосу адеми болбосун деп жолдон кайтарды. Өзү да ошол байдын кызын алууну туура көрдү. Себеби эч ким, жада калса жолдошу да ал кызга катуу сүйлөй албашын билет. Өзүнүн да кадырын көргөзгүсү келди. Адеми ошол күнү кийимдерин салыштырып, айылга бет алды. Кызыксыз. Окуусун да ойлоп койбоду. Үйүнө араң дегенде кирип барды. Апасы кызын көрүп чоочуп кетип, келип бооруна кысты. Апа, апа, абдан кыйналдым, чарчадым. Бул жашоодон тажадым, катуу тажадым. Ой, антип сүйлөбө. Жинди болгонго бул кыз. Үрөйүмдү учурдуң го? Жүрчү кызым, эмне болду? Адеми эч кимге айта албаган ички сырын апасына айтып берди. Баарын токпой чачпай, Арсенди катуу жакшы көрүшүн да айтты. Апа, ошондо менде эмне күнөө? Байдын кызы эмесмин, ошолбу менин күнөөм? Же Арсенди катуу сүйгөнүмбү? Кызым, башында сезгенмин. Түштөрүндө ыйлап жүрүп, 2 күндөн бери тынчыма алып жаттың эле. Жакшы кылыпсың. Менин жаныма келип, кабатыр алба. Баарын жакшы жака бур, кызым. Балким чогуу болбогонуңар деле турадыр. Ушунча кыйналдың. Мындан ары жакшы жашоону сага берип жаткандыр. Билем, оор. Сабыр кыл, кызым. Баары унутулат. Ал кечте Адеми башын көтөрбөй жатты. Өзүнүн бөлмөсүн караңгылатып, сыртка чыкпай жатты. Апасы да, мейли өзүмө келип алгыча, жалгыз жата берсин. Оюн бир жерге топтоп, бир чечимге келип алат деп тим болду. Күндөр өттү. Адеми сырттагы карды күрөп, ичкери кирип, оочокко от жагып жүрөт. Кеч кирип, күүгүм кирип калган. Кечээги апасынын сөзүн ойлонуп, Нургазыга аял болушун элестете албай, эстесе жүрөгү түшүп жатты. Эмне кылсам? Көзүмө бекем жумсамбы? Арсенчи, эмне болот? Ушул сынарындай ойлор кучап алып кыйнап жүрдү. Үйдө тамак жасап жатканда улан сырттан кирип келип, эже, сыртта сизди бир бала чакырды? Ким? Жүрөгү сезди. Арсен экенин даана сезди. Тааныбаймын, бул жердик эмес. Адеми ордунан туруп апасынын кемселин кийип сыртка чыкты. Алдында көздөрүнүн нуру өчкөн кайгылуу Арсен турган. Экөө абдан суз учурашты. Арсен уктабаган сыңарындай карайып да кеткен. Салам, кандайсың Адеми? Жакшы, өзүң кандайсың? Мен жаман, сени сагындым. Адеми көзүн ала качып башка жакка карады. Адеми, эмне болду? Эмнеге үн сөзсүз баса бердиң? Окугум келбеди. Окуудан чарчадым. Түшүнүктүү. Адеми, мен бир жолу келдим асыңа. Мага ишенесиңби? Мени менен алыс жактарга кетесиңби? Алып кеткени келдим сени. Эмне дейсиң? Жүр, качып кетебиз. Арсен, ата-энең каршыбы? Ооба, мени башка кызга болуп коюшту. Баары каршы. Сураныч, сен мен тарап бол. Жок, кечиресиң. Арсен, мен жакында турмушка чыгамын. Сен да ата-энең айткан кызга үйлөнүп бактылуу бол. Макул дейин, Адеми. Аны да менчелик сүйөсүңбү? Ооба, күндө жолугушуп жатабыз. Мага жакты. Сүйүп калкалган окшойм. Арсен, сени жөн эле жактырып жүрүпмүн. Кечирип кой. Жакшы алдаганды да билбейт экенсиң. Менден эмнеси ашыкча? Бай, акчасы көп, жогорку кенештин депутаты. Охо, Азамат. Депутат дегин. Канчанчы аял болуп тийип жатасың? Экинчи. Бети жок, жиркенемин сага окшогон кыздардан. Мени сүйүүмдү тепсегенге сенин кандай акың бар?
Акча деп көзүмө туман басып калган турбайбы? Сени өзгөчө башкача деп сүйчүмүн. Жок, сенин да эч кандай айырмаң жок экен ошол айымдардан. Көзүнөн аккан жашын арчып, унаага отуруп, от алдырып жүрүп кетти. Унаанын артынан күзөтүп даалайга чейин карап турду. Бутунан өткөн суук денесин чымыратып, үшүтүп чыкты. Көзүнөн аккан жаш муз болуп жүрөгүнө кадалып жатты. Арсен менен Адеминин акыркы жолугушуусу ошол болду. Нургазы апасын алып экинчи ирет Шайыргүлдүн астанасына келишти. Бул ирет Адеми өзү ыраазы болду. Адеми өзү жактырбаган, бирок өзүн сүйгөн инсанга турмушка чыкты. Көп деле заңгаратып той кылбады. Мечитке барып нике өткөрүп, ресторанда тууган уруктарын сыйлап коюшту. Нургазыны андык жүргөн журналисттерден качып, эч кимге угузбай жашырын эле. Адеми башында көнө албай ыйлап сыктап жүрдү. Нургазынын көмөгү менен баары жокко көнүшүп кетти. Арсен үйүнө барып жатып калды. Бир айдай ичип, күчүн ичкиликтен чыгарып жашап жүрдү. Атасы да, апасы да кылганына абдан өкүнүштү. Кечинде уктабай апасы күтүп отурган. Арсен бутуна тура албай мас келди. Арсен, бул эмне деген шумдугуң? Кой балам, өзүңө желчи. Апа, жүрөгүм ооруп жатат. Бир кызды деп ушул абалга түштүм, сындым. Аны канчалык унутууга аракет кылып жатсам да, колумдан эч келбей жатат. Келбеди. Көрсө алдап жүргөн экен. Мен чын жүрөктөн сүйүп жүрүпмүн. Ал болсо менин акчам, аброюмду деп жүргөн экен. Жок балам, ал кызды мен ушуга мажбур кылдым. Кандайча, түшүнбөдүм. Мен өз үй бүлөмдү сактап калдым. Эмнеге мени түшүнүштү каалабадыңар апа? Деги силерде жүрөк барбы? Адеми, кечир мени, кечирип кой мени. Деп башын мыкчы ыйлады. Апасы да кучактап шолоктоп ыйлап жатты. Апасын түртүк салып, Адемиге бара жаткан мас абалында жол көкнөк жылгаяк болчу. Унааны башкара албай, алдында келе жаткан унааны сүзүп, жол жээгине антарылып түштү. Ошол күнү Адеми Нургазы менен калып кеткен окуусунун документтерине келишип, түн окунда кайра кетип бараткан болчу. Авария болгон жерде МАИ кызматчылары, тез жардам автоунаалары бар болчу. Адеминин жүрөгү кызыктай боло түштү. Кырсыкко деп жалооруй карап айданып өтүп кетишти. Ыйлагысы келип, өзүнөн өзү көзүнө жаш келди. Унаанын айнегин карап, жолдо ойлонуп бара жатты. Адеми, мен азыр абдан бактылуу инсанмын. Кудайга 1000 мертебе шүгүр кыламын. Нургаздай жолдошту мага учуратып, мени ушул инсанга жубай кылгандыгы үчүн. Бир кыздын энеси болдум. Өзүмү сүйүп, өзүмдү кадырлап сүйүштү да үйрөндүм. Азыр жашоом башкача. Баары мени сүйүп, баары мени кадырлап, сыйлап турушат. Апам жаныма тез-тез келип, айлап туруп кетет. Иним студент. Атама келсек, аны аялы таштап кеткен. Талаада уй кой кайтарып жүрөт. Ичпей калган. Айылга жолдошум экөөбүз бара жатканбыз. Унаанын алдында отурганмын. Жолдон атамы көрдүм. Жүрөгүм ооруп, түшүп учурашайын дедим. Бирок андай кыла албадым. Менин жашоомо, бактыма, баарына бут тосту, инимен ажыратты. Мен атамды жек көрмүн. Кечиргенмин атамды. Бирок азыр мага жат адам. Жашоодо баарын көрдүм. Сындым, ийилдим, сүйдүм, айрылдым. Ыйладым, күлдүм. Арсенди эстегенде эч жүрөгүм эзилип сыздап кетемин. Ал менин тунук, кайталангыс махабатым. Мен азыр өкүнбөймүн Арсен менен бир болбой калганыма. Себеби көптөгөн сүйүшкөндөр бир болуп, аягы өкүнүч менен аяктады. Ажырашып, сүйгөн инсанын жек көрүп калышты. Менде башкача. Сүйүү дегенде көз алдыма жаш келип, өткөн күндөрүм эске түшөт. Арсен да үйлөнгөн. Анын да бир кызы бар. Апасынын салонуна тез-тез барып турамын. Ошол жерден угуп каламын. Ал да аябай бактылуу, алган аялын кадырлап, сыйлап жашашат. Деп жазып, Адеми өз күндөлүк окуясын жазган детерин жаап койду. Бул күндөлүк кептерин уул, кыз, неберелерине окуп бермекчи. Дайым ачып, өзүнүн ким болгонун жана азыр ким болуп жашап жатканын салыштырып, жаратканга шүгүр кылат.